Камчыбек Ташиев министрлерге керт башыңар менен жооп бересиңер. Эртең өлкөдө өсүмдүк май калбай калса, керт башыңар менен жооп бересиңер. Министрлер кабинетинин төрагасынын күч түзүмдөрү боюнча орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 3 министрге катуу тапшырма берди. Ал бүгүн өкмөттүн антикризистик чаралар жөнүндө жыйынында сүйлөп, министрлердин азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо тууралуу иштерин сынга алды. Келгиле асмандан жерге түшүп өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун толугу менен камсыздай аларыбызды элге дароо жарыялаш керек. Кандай жол менен иш-чаралардын планын чыгарып себеби өлкөдө тартыштык жок экенин ар бири билиши керек. Финансы министри, экономика жана коммерция министри, өзгөчө кырдаалдар министри керт башыңар менен жооп бересиңер. Бизде канча ун, май, кумшекер бар, каяктан алса болот, болжомолдор тууралуу айткыла. Алдын ала иштегиле балдар. Эртең май жок калды деп отурбайлы. Буга ким жооптуу болсо, ким мурунтан келишимдер түзүп, бардык өнөктөштөрүңөр менен иштегиле. Эгер азык-түлүк коопсуздугу тууралуу кандайдыр бир маселе жаралса, ушул 3 министр керт башыңар менен жооп бересиңер. Тынымсыз кыймылдагыла, чыккыла, иштегиле деп кайрылды Камчыбек Ташиев. Ошондой эле ал мындай тынч эмес кырдаалда өлкөдө азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо эң негизги маселе экенин белгилеп, башкасын акырындык менен чечсе болорун айтты. Эл чындыкты билсин. Атамбаевдин балдары элди көчөгө чыгарууга акча таппай жатканы айтылууда. Жогорку сот Алмазбек Атамбаевди 11 жылга соттоп акыркы өкүмдү чыгарды. Бир жагынан бул көрүнүш келме кезек дегенде эле элес жаратат. Бумерангди чүбөлү убагында Садыр Жапаровду 11 жылга эркинен ажыратылган. Бул сам катуу жооп болуптур, бирок абактагы Атамбаев кесилгенине кабагым кашмын дебей маанайы жогору экен. Ичинен күйүп жатат да сыр билгизбейт. Ал эми Сейит Кадыр, Темирлан жана башка жакындары эл чыгарууга акча таба алышпай бушайманга батышканы распы? Бирок жашыруун түрдө билекке каршы иштеп жатышат. Экс-президенттин салмактуу рейтингин пайдаланууга ашыгууда. Арты кандай аяктайт экен? 23 мартта болсо Атамбаев кой таш куугулануу боюнча сотко мажбурланып алып келингени, машинадан түшпөй койгону коомчулукту дүрбөттү. Кар жаап жатса ал футболкачан келиптир. Булак Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин.